Өлкө аймактарындагы жергиликтүү органдарды күчтөнтүү деген аталышта бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгеленип, учурда Жогорку Кеңештин биринчи талкуусунан бекитилип жана талкуулар уланууда. Ал эми бул өзгөртүүлөр чындап эле күчтөнтүүгө багытталганбы? Деги эле бул өзгөртүүлөрдүн зарылчылыгы барбы деген суроого бүгүн ар тараптан жооп издемекчибиз. Бүгүнкү сиздер менен мен Азия Жекшеев, саламатсыздарбы? Сиздер менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары реформага муктажбы деген суроого сиздер дагы жооп берүүгө жана ооба же жок деген добушуңарды төмөндө көрсөтүлгөн телефондор аркылуу берсеңиздер болот. Ал эми бүгүнкү биздин конокторубузду четинен тааныштырсак, Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, укук коргоочу Рита Карасартова, талдоочу Бакыт Рыспаев жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Султан Бакасов. Кош келипсиздер. Алгачкы эле суроону Жогорку Кеңештин депутатына бергим келип атат. Жана бул жактан ошо канча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип атат? Деги эле бул киргизилип аткан өзгөртүүлөрдүн канча зарылчылыгы бар деген суроону бергим келип атат. Анткени Жогорку Кеңеш депутаттары учурда жакындан таанышып бул өзгөртүүлөр менен кандай бир талкуулар жүргүзүп атасыздар да? Эми ар дайым эле 5-чи чакырышта деле 6-чы чакырышта деле ушундай мыйзам долбоорлор кирип турат да. Конституциядагы нормаларга карабастан ушул бийликтин, өкмөттүн вертикалын күчөтүү боюнча да. Мына кече деле кирген ушул мыйзам долбоору бул президенттин указынын негизинде жумушчу топ иштеп чыккан деп айтып атат баяндамачылар. Бул жерде райондук деңгээлде жергиликтүү бийликти күчөтүү деп. Бирок мен ошол жерде бул мыйзам долбооруна комитетте болгондо, палатада да каршы добуш бердим. Эмне үчүн? Акимдерди өкмөттүн полномочиясын берип күчөтсүн дегенге мен каршы эмесмин. Бирок ошол эле убакта Конституцияда гарантия берилген жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укуктарын ылдыйлатпаш керек, начарлатпаш керек деген ойдо мен бекем туруп атам да. Мына бүгүнкү күндө карай турган болсок, биз бийликти децентралдаштырууну, каражатты децентралдаштырууну биз али аягына чыга элекпиз да. Бүгүнкү күндө 90%га жакын бюджет, мамлекеттин бюджети бул республикалык бюджетте. Ал эми жергиликтүү бюджетте 11-12% эле бөлүнүп атат. Европа мамлекеттеринде бул 25%га чейин мамлекеттин бюджети ошол жергиликтүү бюджетке берилет. Андан тышкары бийлик бүгүнкү күндө бардык айыл өкмөттөр базар сайын понедельник, вторник күндөрү акимдин астына барып планерка штаб ар кандай аттар менен ошол жерге барып маалыматында, отчетунда, то есть райондон чыкпайт да. Анан кийин эми азыр ошолорду тескерисинче алар өзүнүн жергиликтүү маанидеги маселелер менен иштесин деп, жергиликтүү өз алдынча башкарууну күчөтүү, ордуна келтирүүнү аягына чыгарбастан райондун бийлигин күчөтүп туруп, керек болсо аким эртең барып туруп ар бир айыл өкмөттө түз башкарууну киргизе алат. Керек болсо эртең барып туруп ар бир жергиликтүү кеңешке катышып туруп ошол жерге добуш берүү укугу менен катыша алат. Фонддун, мамлекеттин менчигиндеги жайыттардын керек болсо калктуу конуштун жерлеринин баарын акимдин карамагына өткүзүп, ушундай мындай бир көп Конституциянын кээ бир нормаларына, кодекстерге, мыйзамдарга карама каршы келген нормалар кирип кетип атат да. Ошол себептен мен бул мыйзам долбоорун жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү эмес, артка кетирүү боюнча кадам ташталды деп мен ошону мындай каршы чыгып атам да. Бакыт ага, айтсаңыз, мына депутаттардын пикирлерин угуп атабыз. Талкуу азыр коом арасында да болуп атат. Бул деген күчтөнтүү эмес, артка тартуу деген сыяктуу пикирлер айтылып атат да. Силер кандай деп ойлойсуз? Чындап эле күчтөнтүү же бул деген топ-топар эле акимдин колуна бийликти берип койууга бара-бара анан жергиликтүү депутаттардын, башкалардын мындай алсыздандыруу болуп калабы? Баарыбыз жакшы билебиз. 2018-2019 жылы негизги мамлекеттик чакырык бул региондорду өнүктүрүү болуп атат. Регион өнүкпөйүнчө мамлекет бекемделбейт. Ошондуктан ушу региондорду өнүктүрүү максатында бийликте жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын укуктарын жогорулатып, аны менен катар алардын жоопкерчиликтерин жогорулатууга багытталып атат бул мыйзам долбоору. Кенжебек Сатымкулович айтып кетти, мыйзам долбоорунда көп арешендиктер бар. Чындыгында муну мыйзам долбоору боюнча баяндамачы Акылбек Усенбекович да өзүнүн мойнуна алды. Экинчи окууга карата айтылган сын пикирлерден жыйынтык чыгарып туруп, мыйзамдарга түзөтүү киргизебиз деди. Бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Бул мыйзам долбоору президенттин 1918 жылы январь айындагы буйругу менен түзүлгөн жумушчу топтор тарабынан иштелип чыккан.
жылы ошол иштелип чыгып туруп, коомдук талкууда илинип турду. Жогорку Кеңештин сайтында илинип турду, президенттин сайтында илинип турду. Анан ошондон бери көп мыйзам долбоорунда өзгөрүү кирди. Ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатында көп мыйзамдар долбоорун өзгөрүү кирди. Ошол мыйзам долбоорун кийинки экинчи окууга карата аларга кирген өзгөрүүлөрдү кошой алып, депутаттардын айткан сын пикирлерин кошкоп, коомдук талкууда берилген сын пикирлерди эске алуу менен кайра иштеп чыгууну максат кылып отурушат. Рита айым, айтсаңыз, мына бирок айта кетсек, кайра иштелип чыкпай эле ошол бойдон эле бул биринчи окууга кирип атат. Бир да сунуш өзгөртүлгөн жок, анткени биринчи окууга киргенден анан эч ким өзгөртө албайт. А бирок сын пикир өтө көп. Билесиздер, парламенттуулукта даже президенттин өкүлү ошол жерде Куранбек Дыйканбаев да, биздин коллегаларыбыз да ошол жерден мен анда катыша алган эмесмин, бирок аябай карама каршы чыккан. Бул жерде дагы бир кошумча норма алынып салынып атат. Бүгүнкү күндө бир райондун жергиликтүү кеңешинин депутаттарынын баары акимдин отчетун алганга укук берилген да, кошмо жыйын мененчи. Мына ошол депутаттар келип акимден отчет алып турсун деген да норма жокко чыгып атат да. Анда аким эртең эч кимге отчет бербей турган. Кенжебек Сатылкулович, менен жаш элес, канча жылдан бери депутат болуп иштейсиз. Бул биринчи окууда жарыяланып калган мыйзам же кайратка кетмейинче өзгөртүү киргизүү мүмкүн эмес. Биринчи окууда только концепциясын жактырат. Талкууладык, сындар айтылды, экинчи окууга карата мүмкүн түзөтүүлөрдүн баары теңселди. Сиз айткандар баягы көпчүлүгүн баягы туура айтып атасыз. Сиз комитетте да ушул позицияңызды айттыңыз. Көчө жакында тиги пленардык отурумда айттыңыз. Каршы добуш бердим. Ооба, каршы добуш бердим деп айтып атасыз. Акылбек Усенбекович, сиз айтканда бардыгын тең эске алабыз деп туруп. Биринчи окууда комитетте сиздер баягы ушул катуу талкууга алгандан баштап туруп эле атайындагы ошол жерден баягы жумушчу топтору түзүлүп, президенттин аппаратынан, өкмөттөн, эксперттерден, калган каткандарынан өтүп туруп, ар бир сиздердин берген сын пикириңиздердин баарын тең талдап чыгышкан. Сиздерге ушу пленардык отурумунда бир депутат айтты, 3 жанагы салыштырма табыстан 3 колонкадан турган эмнеге бердилер дегенде, просто эске алып койсоңуздар, ушул багытта мүмкүн экинчи окууга карата өзгөртүү киргизебиз деген өздөрүнүн позициясын айтты. Сиздердин администрациясын ушу мыйзамга аралаштырып бергениңер эле жакпайт да ушу. Сиз тааныштыңызбы ушул өзгөртүүлөр менен? Сиздин оюңуз чындап эле күчтөнтөбү? Негизи мен ушу мыйзам долбоорун айтканга чейин агайдын мамлекеттик, расмий мамлекеттик ушу айыл өкмөттөрдү коргой турган орган деп түзүлгөн агайдын пикирине кичине токтолуп кетким келет. Агай баса белгилеп атат да, бул президенттин алдында түзүлгөн комиссия менен, указы менен деп. Конституция бар. Кандай топ түзүлбөсүн, Конституция бул негизги документ. А кимдин алдында кандай топ түзүлдү? Ал ошол биздин Кыргызстанда кабыл алынган Конституция негизинде иштеш керек. Жергиликтүү ошонун агайдын азыркы айткан сөзүн угуп атып ойлоп атам да, бизге анда ушу жергиликтүү өз алдынча Гамсумонун деле кереги жок окшойт депчи. Анткени себеби эгер ушул жергиликтүү бийликти кандай бир коргоп, алардын ишине жакшыртууга бир нерселерди жылдыра турган орган боло берет деп атса азыркы мыйзамда, анда андай органдын деле кереги жок, андай концепциянын деле кереги жок. Бүгүнкү күндө биз баарыбыз Конституцияга баш ийип жашаганга өтүшүбүз керек да. Конституцияда эң жогорку принцип бар. Жергиликтүү өз алдынча бул өзүнчө бийлик, мамлекеттик орган бул өзүнчө бийлик. Экөөнүн ортосунда чектөө бар. Жергиликтүү өз алдынча бийликти басмырлоо, кандай бир үстүнө кошумча кандай бир функциялар бере турганса болсо, анда каржылоосу менен чогуу берип, аларды кесип коюп, же кандай бир жок кылганга жол жок. Эгер андай боло турган болсо, анда Конституцияны өзгөртүп туруп эле бизде жергиликтүү өз алдынча башкаруу жок, жергиликтүү бийлик бар деп койсун. Анда деле жашай беребиз. Анда биз айтышыбыз керек, бизде анда эки өз алдынча башкаруу институт жок деп эле айтышыбыз керек. Бул деген ошо жергиликтүү ар тараптуулукту, жөнөкөй тил менен айтканда ар тараптуулукту, ар кандай пикирлерди жок кылганга барабар болуп калабы ошондо? Ар кайсы пикирлер эмес. Бир кишинин Конституцияда ар бир жарандын жашоосуна жакшыртууга эки бийлик кам көрөт. Бирөөсү жергиликтүү өз алдынча башкаруу, бул жашаган адамга жакыныраак, айылда алакандай көрүнүп турган, бул айыл өкмөт, шаарлар, анын үстүнөн көмөк кылып, баягы чоң маселелерди чечкен мамлекеттик орган. Кенжебек Сатылкулович туура айтып кетти. Бүгүнкү күндө жалпы Бишкек, Ош, башка айыл өкмөттөрдүн баарын кошкондо өздүк акчасы 9%. Үстүнө жанагы грант трансферттерди кошкондо 14-8, ошондо 15%га жетпеген акча
мынтип берилип турат. Эптеп жаныңды баккын депчи. Бүгүнкү күнгө чейин биз ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын өзү бутуна туруп, алдыга чоңоюп, өсүп кеткен концепцияны президент жылдын башында айтканда, ошо региондорду өнүктүрүү, санариптешүү дегенде мен Кудай ушу канча жылдан бери келатып ушу жергиликтүү бийликке көңүл бурулабы, санариптешүүгө көңүл бурулабы деген чоң үмүт бар болчу да. А эгер ушул жылдын алкагында ушундай болгон топ, мамлекеттик президенттин алдында уюшулган топ ушул өзгөрүүлөрдү алып келатса, анда андай топтун иштебей эле койгону жакшы болмок да. Региондорду өнүктүрөбүз деп ат чаппай деле койсок болмок. И жарыялабай деле койсок болмок да. Андан көрөк чын өзүбүздү алдабашыбыз керек да, биз айтышыбыз керек. Эмне кылабыз жергиликтүү бийликти? Келгиле, тетиги борбордон баштап эле ар бир айылга чейин бирдиктүү бир бийликти орнотуп коебуз дагы, андан башка эч кандай бийлик болбосун деп өзүбүзгө айтышыбыз керек да, чындыкты. Демократиядан алыстап кеткенде окуу тез болуш керек. Бакта айтсаңыз, жергиликтүү ошо өзүн өзү башкаруу негизи кандай болуш керек? Идеал жөнүндө айтсак, идеалдуулуктар жөнүндө. Бул өзгөрүүлөр боюнча да кошумчалап кетейинчи. Негизи бул мыйзам долбоору бир кодекске, анан 4-5 мыйзамга өзгөртүү киргизип атат да. Бул жерде мындай эми жылда эле болуп жүргөн, ошол жергиликтүү өз алдынча башкарууга таасир этсек деген жогорку бийлик дайыма эле болчу, бирок мындай болгон эмес да. 1991-жылы 19 апрелде биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасына кирип, ал убакта легендарный парламент деп коебуз, жогорку совет деп аталчу. Ошол учурда кирип, ошондон бери кайсы бир деңгээлде ыраттуу өсүш болуп келатканда, ошо жергиликтүү өз алдынча башкарууну бекемдейли, борбордон бийликти ажыратып, айыл өкмөт шаарларга берели деп. Бирок бул мыйзам долбоору жана 39 адам деп. Мен толук таанышып окуп чыктым, анын ичинде ошол айыл өкмөт райондо иштеген адамдар бар экенине көзүм жетпей калды. Себеби бул жерде мындай президенттин саясатына көлөкө түшүрүп коюп атат да. Себеби азыр мына инициаторлор жана демилгелеп аткандар. Суроолор көп болгондо, ал президенттин жарлыгы менен даярланган топ жазды деп президентти көздөй одара салып атышат да. Бул жерде президент 2 жылдан бери аймактарды өнүктүрөбүз деп атса, тескерисинче ошол могул сунушталып аткан мыйзамдар бул жергиликтүү өз алдынча башкаруунун качандан бери келаткан. Ошонун тамырына балта чаба турган нерсе да. Бул чылпагын алам деп көзүн оё турган маселе да. Ошондуктан мен ойлойм, бул ошол демилгечилер эгерде акылына келсе, бул мыйзамды кайра чакыртып алып, жакшылап даярдап туруп, эгерде акимдин полномочиясын көтөрүүгө десе, мына биз катышуучулар деле бизде макулбуз, акимдин полномочиясын көтөргөнгө, ал таасирдүү болгонуна. Бирок мындай деңгээл менен эмес да. Бул жерде акимдин полномочиясына таасир эте турган болсо, анда жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө деген мыйзам бар. Ошонун деңгээлинде караш керек болчу. Булар депутаттардын шайлоосу, депутаттардын статусу жергиликтүү. Андан тышкары жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыйзамынын эң өзөктүү жерлерине таасир этип атат да. Мисалы, мына бүгүнкү күндө айылдардагы жана шаардагы эл жашаган калктуу конуштар бул эзелтеден эл аралык практикада дагы бизде да бул муниципалдык жер болуп эсептелинет. Айыл өкмөт менен шаардын карамагында турат. Жер кодексин өзгөртүү киргизип, аны да акимдин карамагына алабыз деген маселе турат да. Андан тышкары жайыт менен айыл чарба жерлер, мамлекеттик жерлер ФПС деп атап көнүп калышкан, АЖМФ деп аталат. Ошол жерлер дагы мамлекеттик жер деп аталганы менен айыл өкмөттөр каражаттап, ошондон пайда тапсын, ошол айыл өкмөттөрдү көтөрөлү деп буга чейинки жасалып келген ишти эми акимдин карамагына өткөзүп берип туруп, анан аны кайра айыл өкмөттөргө делегировать этебиз деген сөздөр болуп атат да, ошол мыйзамда долбоору. Бул деген эмнени алып келет? Мына азыр көп айыл өкмөттөр бар. Эң негизги каражаты ошол АЖМФ жерин арендага бергенден бюджетин топтойт. Эгер аны алып салсак, анда айыл өкмөттөр, андай айыл өкмөттү кармап кереги жок, каражаты жок. Анан дагы бир маселе, мына жайыт боюнча. Жайыт комитеттерин, жайытты өнүктүрөбүз деп биз донор уюмдардан миллиондогон долларларды алганбыз. Азыр эми ал системаны кандай жөнгө салат? Бул мыйзамда эч бир так көрсөтүлгөн эмес, жөн эле акимге өткөзүп берилет, тез аранын ичинде деп эле мыйзам менен алынды. Түздөн түз ошол талкууларга катышып аткан киши, инсан катары мисалы кандай сунуштарды киргизет элеңиз? Ушул мыйзамдарга негизи өзгөртүү керек болсо, кандай жаатта, кандай тармакта, кандай багытта? Мен бул сунушту биринчи окууда комитетте каралып атканда эле киргиздим демилгечилерге. Бул мыйзамды чакыртып алып, анткени өкмөттүн корутундусунда да жазылып турат. Мыйзамды кайра иштеп чыксын деп.
доработать деп кайра иштеп чыксын деп. Анан кийин булар болсо эми экинчи окууда оңдоп коебуз дейт да. Мен сунуш бердим. Мыйзамды чакыртып алып, жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө мыйзамды жаңы мыйзам кылып жазыш керек деп. Бүгүнкү күндө ал мыйзамга 3-4 жерин эле күчөтүп коюп туруп, калган жеринин баары эски мойдон калып атат да. Бири-бирине карама каршы мыйзамдын ичинде карама каршылыктар өтө көп. Бардык жанагы министрликтердин бөлүмдөрүн администрациянын ичине киргизебиз дейт, жана өзгөртүүдө. Ал эми мурунку нормаларында болсо соцзащитага жардам берет, буга көмөк көрсөтөт деген эски норма. Ошондуктан бул жерде ошол мыйзамды жаңы мыйзам кылып жазып чыгыш керек. Жаңы жанагы проектте. Бирок жергиликтүү кеңештердин статусуна. Эми жергиликтүү кеңештердин депутатында бүгүн статус бар. Эгер сен депутат болсоң, сени иштеген кызматыңан алып сала албайт, сенин кызматыңан ылдыйлата албайт, пока сен депутат бул. Бир аз да болсо статус болот. Эми ошол жерде ошол статусту алып салып атат да, айыл өкмөттүн ичиндеги кызматта иштесең гана сени алып сала албайт деп да. А жекеде иштесең сени чаап түшөт экен да. Анда эртең депутатты коркутуш үчүн сени жумуштан алам дейт да. Муну шайлайсың, муну шайлоого жардам бересиң, болбосоң сени алып салабыз дейт. Ошондуктан ал жергиликтүү кеңештин депутаты төраганы бүгүнкү күндө 3-2 менен айыл кеңештин төрагасын кызматтан алса, азыр сунушталып атат, катышкан депутаттардын көпчүлүгү менен алып салсын деп. Демек ал 11-ден 6-га катышса 4-өө менен алып салат да. Мындайлар болбош керек. Мындайларга аралашпаш керек да, только администрациянын тегерегинде мыйзам долбоору кетиш керек эле да. Андан тышкары көп бул жердечи кемчиликтер. Депутаттардын ошол статусу жөнүндө мыйзамга киргизилип аткан өзгөртүүлөрдө бир гана ушул эле маселе барбы же башка да мүчөчүлүктөр байканарбы? Жок, бул жерде көп маселе бар. Башка айтып атпайм, мына мисалы социалдык, экономикалык абал начарлап кетти. Же болбосо депутаттар айыл өкмөттү шайлай албай жатат, мыйзамдарды аткарбай жатат деген 3 чоң бир жалпы нерселер менен укук берип атат да. Өкмөттүн сунушу менен аким түз башкарууну киргизе алат деп. А эмне деген түз башкаруу? Аким койгон жалгыз адам жергиликтүү бюджетти өзү жалгыз бекитип коет экен да, депутаттар жок эле. Өзү жалгыз ошону расход кылып, депутаттардын эмне кереги бар деген суроо. шайланбай туруп эле башкара берет экен. Жаңы кеңеш келгенче дейт. Бул конституцияга толук карама каршы келет. Конституцияда так жазылган, жергиликтүү бюджетти жергиликтүү кеңеш бекитет деп. Бүгүнкү күндө премьер-министр, президент да беките албайт жергиликтүү бюджетти. Только жергиликтүү кеңеш бекитет, эл менен шайланган депутаттар. Сиздин оюңуз Конституциянын 113 беренесинде так жазылып турат да. Мамлекеттик органдар жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын компетенциясына кирген ишке кийлигишүүгө акысыз деп турат. Так жазылган. Андан тышкары ошол боюнча мына азыр акимдин бул мыйзам долбоорунда мынтип турат да. Аким каалаган учурда ошол өзүнүн аймагындагы айыл кеңешке маселени коюп, өзү кеңеш берүүчү добуш менен барып катышып, эми аким катышып аткандан кийин депутаттар эмне кылат? Андан тышкары акимдин алдында коллегия түзүлөт деп атат. А жерге айыл кеңештин төрагалары ошол мүчөсү болот депчи. Мындайча айтканда, бул мыйзам ошол иштебеген адамдар, ошол жерде иштебеген, ошол жер менен тааныш эмес адамдар жазгандай сезилип атат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул эгерде ушул боюнча кабыл алынып кете турган болсо, анда сөзсүз түрдө жерлеринде ошол эле аким менен министрликтердин ортосунда, акимчилик менен айыл өкмөт шаарларынын ортосунда конфликт сөзсүз болот. Анан бүгүн шылтап аткандай болуп, мына жанагы демилгечилер айтып атпайбы? Президенттин алдындагы жумушчу топ даярлаган, биз болгону парламентке алып чыгып атабыз деп. Эртеңки күнү президентке шылтап койгон атышат да. Ошондуктан биз айтып атабыз. Баягы жанагы АСАГа сыяктуу, башка сыяктуу мыйзамдарда ушул сыяктуу өтүп кетип анан эл ызычуу болгондон кийин жогорку кеңеште кайра каралбады. Ошол сыяктуу болуп, бул мыйзам дагы эртеңки күнү кайтып келбесин. Ошон үчүн эгерде жана демилгечилер чакыртып алып, кайра даярлап, же болбосо, мисалы мындай да, мен таң калганымчы, президент 2 указ чыгарды. Бирөө акимдердин полномочиясын көтөрүү боюнча атайын жумушчу топ түзүлдү. Андан тышкары жергиликтүү өз алынча башкарууну жакшыртуу максатында кодекс жазуу боюнча жумуш түзүлдү. Ошондо ошол жумушчу топ айтыш керек эле да, тиякта кодекс жаза турган атайын жергиликтүү өз алынча башкарууну билген эксперттер отурат. Биз жергиликтүү өз алынча башкарууга тийбейли, биз акимдин деңгээлиндеги эле мыйзамдарды карайлы дебей, булар биринчи кезекте ошол айыл өкмөттүн ишине конституцияны бузуп туруп, ошону эч таасир этпей туруп, мындай эми айта берсе толтура бул жердечи сөз. Азырынча ошо бузула элек, анткени кабыл элек да мыйзам. Азыр мынакей Гамсумонун өкүлү отурат. Коомдук уюм отурат. Эксперт. Бакыт Ырысбаев болсо өзү 5 жыл аким болуп иштеген. Өзү Гамсумонун жетектеген. Мындайча айтканда, акимчиликти да, айыл өкмөттү да өтө жакшы билет.
Мен өзүм мисалы бир 2 жолу шайланып айыл өкмөт болуп иштегем, азыр депутатмын. Эми ошо биз эмне үчүн бизде айыл өкмөттө бир кызыкчылык да конституцияны бузбаш керек деп атабыз. Конституцияда кепилденген жергиликтүү жамаат бар. Бул эл баарыбыз бир населенный пункттун жамаатыбыз. Биз өзүбүз жергиликтүү өз алдынча башкаруу бизге гарантия берилген. Өзүбүз жергиликтүү өз алдынча башкарууну шайлашыбыз керек да, ошолор менен жергиликтүү маанидеги маселени чечип, андан отчетун алышыбыз керек. Айыл өкмөттүн башчылары акимге отчет бербейт. Алар премьер-министрге да отчет бербейт, президентке да отчет бербейт. Алар ошол айылда, шаарда жашаган элге гана, анан депутаттарына, өзүнүн депутаттарына отчет берет. Ушундай гарантия бар конституция менен. Эгер биз аны жоюп туруп, прямой вертикалга бизге баш ийсин деген каалообуз бар болсо, анда биз конституциялык реформа кылып, жоюп туруп, бизде айылдык администрациялык кылып коюш керек. Аны аким назначает и все. Бирок биз европалык хартияга мүчө болгонбузда, биз ушундай жол менен барабыз деп. Демократия. Тескерисинче, мисалы Германияга барсаң, айырда акимди да эл шайлайт бүгүнкү күнү. Америкага барсаң, шерифти да ел шайлайт. Ушул эле шайлоо жолун өтүш керек да. ушул эле талкууга көрүүчүлөргө эскертүү Анан кыска кош кетейинчи, берсе атыйр президенттин указы менен аймактарды өнүктүрүүдө административдик реформа боюнча группа түзүлгөн, өкмөттө. Президент өзү айткан. Эми аны биз аягына чыгарыш керек да, райондорду ирилештириш керек. Областтык деңгээлде толук жоюш керек. Түшүнсөңөр, анан ошонун чегинде ушул маселелерди да кошо комплексе карап кетиш керек эле да. Азыр болсо биз арабаны аттын астына салып алып туруп бир полеге кирип баратабыз да. Ушул эле теманы азыр жарнамалык бөлүктөн кийин уланталы, көрүүчүлөрүбүзгө WhatsApp аркылуу дагы төмөндө көрсөтүлгөн номерлер аркылуу добуштарыңарды, суроолоруңарды берсеңер болот экенин эскертмекчибиз. Талкуубузду улантабыз. Жана бул жактан мына ар кандай пикирлер айтылды. Ошондой эле бул мыйзам долбоорлорун өзгөртүү киргизилүүдө балким ушул ичинен билбеген маселени кишилер катышып калганбы деген да пикирлер айтылып атат. Анан баягы эле ушу жыл башында ишке берилип кодекстер, анан кайра аны өзгөртүп, ушундай убара болуп калуу болбойбу? Ошондой суроо бергим келип атат да, мындай чийик эмеспи дегендей да. Сиздин сурооңузга жооп берердин алдында бир айрым тактоолорду киргизип кетсек, мен башында сөзүмдүн башында айткам, ошол демилгечи депутаттар дагы иштеп чыккандар дагы мыйзамда көп кемчиликтер бар экенин мойнуна алып атышат. Ошондой болсо да 2 факт боюнча айтылып кетти. Ушул мыйзам долбооруна өкмөттүн расмий корутундусу 18-жылдын 22 ноябрындагы 541-токтом менен берилген. Кенжебек Сатымкулович айткандай, ошол токтомдо корутундусунда өкмөттүн мыйзам долбоорлору боюнча 7 пункттан топтолуп келтирилген сын пикирлерди чечүү жана четтетүү багыты сунуш менен берилген. Ошол жерде айтылган кемчиликтер бар, муну кайра иштеп чыгыш керек деп туруп. Бирок кайсы маңызда иштеп чыгат деп, мен ар бирине топтоп угуучулардын тигин албайм. Мен корутундунун аягын сөзмө-сөз эч нерсесин бузбай туруп айтпайм. Корутундунун жыйынтыктоочу абзацы менен жалпысына мыйзамдын долбоорун Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктуу актары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 15-жылдын 26-июнундагы номер 53-85 токтом менен бекитилген мыйзам чыгаруу техникасы боюнча нускаманын талаптарына ылайык жеткире иштеп чыгууну сунушталган. Болбосо ченем жаратуу техникасы бул жерде абдан начар сакталгандыгын бул жерден көргөзүп турат. Мындан сырткары Азыр кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп турайын. Азыр телефон чалып бар экен, бизде көрүүчүлөрдүн да суроолорун кабыл алып койсок, анан улантабыз. Саламатсызбы, сиз төз эфирдесиз. Кандай сурооңуз бар болсо бере бериңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менин атым Мисака болот, мен Согул Кайрым тургунумун. Мен жалпы суроом ушу катчу ар тарап передачасынын катчыларына ушундай бизге акимият керекпи же керек жок? Райгосадминистрация, именно без бюджета, без ничего. Жана орустар да айтат, эчтеке маселе чечпейт. Только айыл өкмөт чечет. Райгосадминистрация барса, отписывается айыл өкмөтүнө. Айыл өкмөттөр все вопросы решают. Нужны ли они нам? Орусча айткандай. Рахмат. Суроосу баарыбызга эле түшүнүктүү болуш керек. Бул суроого кыска эле жооп, ушул
жергиликтүү бийлик дегенде баардыгы ойлойт акимиятта да. Бирок жергиликтүү өз алдынча башкаруу бар. Айтып атпайбы азыр айыл өкмөт, мэрияны биз күчөтүп, жетиштүү каражатын берип туруп, областтык деңгээлде толук жоюп, райондорду ирилештирип туруп, район ушул мамлекеттик кызматты сапаттуу беришин камсыз кылып беришибиз керек да. Мына ушул керек. Эл сапаттуу мамлекеттик кызмат алыш керек. Бирок аким барып алып айыл өкмөттүн ишине киришкенде биз токтотушубуз керек. Эл өзү шайлап, түш шайлап туруп, өзү сурап ала турган болуш керек. Анан кийин азыр эми мен айта кетиш керек, аймактарды өнүктүрүү жөнүндө да көп айтылып кетпедиби? Аймактарды өнүктүрөбүз деп быйыл биз бюджетке, өкмөткө 2 миллиард сом өзүнчө фонд катары каралды да бюджетте. Кап вложениядан тышкары. Мына кече 11 ай өткөндө өкмөттүн эме бюджетти алып келгенде сурасак, ошонун бир 500 миллион эле одобрение болуптур. То есть эми мындай жөн эле сан үчүн 2 миллиард сом каралып калыптыр да. 11 ай өткөндө ошол акча али сарпталбаптыр. 300 миллион тегерегинде гана проекттер колдоого алыныптыр. Эми бул президент указ чыгарып атат, аймактарды өнүктүрүш. Аймактарды регион деген эмне? Айыл шаарда. Районду өнүктүрүп жибере албайбыз да. Ар бир айыл өкмөттөр, шаарлар өнүксө, регион деген ошол да. Тескерисинче аларга көбүрөөк мүмкүнчүлүк бериш керек. 2 миллиардты карап бердик, бирок ал бүгүн освоение болгон жок. Кантип өнүктүрөбүз? Аларга биз жетиштүү эмес каражатты берип атсак, кантип алар айылдын ичиндеги жолдорду жасайт, жана башка маселелерди. Анан кийин биз жанагы коомдук уюмдар, жайыт комитети менен АУПларга суу менен жайытты берип койсок, аларды счетный палата текшере албайт. Тескерисинче ошолорду өткүзүп берүүнү муниципалитетке өткөзүп бергендин ордуна кайра азыр назат тескери алып атат да. Эми билбейм, мен ойлойм, бул мыйзам өтүп кетиши мүмкүн. Кече аябай коркутпадыбы парламентте? Бул президенттин указы менен түзүлгөн рабочий группа иштеп чыккан депчи. Эми андай болсо, мен ойлойм, президенттин да өкүлдөрү буну угуп атат да. Сиз ушул пикирге жол бербейт да. Айыл өкмөттөрдү күчтөнүш керекпи же акимдердиби? Негизи бүгүнкү күндө айыл өкмөттү карай турган болсо, айыл өкмөттүн эки канаты бар да, учуп өнүккөнгө. Бирөөсү саясий, көз карандысыз, бирөөсү финансалык. 2007 жылы конституцияны кабыл алып атканда саясийди өлтүрүшкөн. Эл түз шайлачу мурун. Эл чыкыртып алчу, алып келбери, бизге отчетуңду бергин депчи. Канча жыл болду агай сиз демилгелеп атканыңарды ошо түз шайлоого, мейли түзгө өтпөсө деле өзү коомчулук өзү чечиш керек. Менин депутаттарым шайласын десе, уставына жазып койсун. Биз депутаттарыбыз шайласын деп. Өзүбүз шайлайбыз десе, мейли өзүлөрү шайласын деп жазып койсун. Канча жылдан бери агай даже кичинекей жылдырайын деген эмес жок. Мен жети областты кыдырып чыктым. Бүт жерде коомдук угуу өткөзүп туруп. Ногу 11 депутатка ишенбейбиз. Өзүбүз шайлайбыз. Анан конфликт аз болмок да, уже эл шайлагандан кийин жаман кишини шайласа дагы, чын эле өзүбүз шайладык да деп өзүлөрүнө киши суроо, жоопкерчилик болмок да. Бүгүнкү күндө ошол айыл өкмөттөрдү күчтөнткөн ордуна жанагы ага айтып кетпедиби, жер кодексине. Бул аябай маанилүү маселе, анткени себеби айыл өкмөттөр деген мүлк, анан жер салыгын эле берип койгондо, мүлк салык почти чогулбайт. Аякта тыйын эле, анткени себеби эми мен өзүм салып алган үйүмө ким акча берсин депчи, жер салыгын эптеп чогултушат. Ал аябай аз акча. Эми ошону ижарага берген канча бир кичинекей бир акчасын ошол ижарага берип иштеп, аукциондун аркасынан киши көбөйтүп алам деп аткан кичинекей бир баягы өзүнүн кандай бир эмеси да, мындай демилгеси, аракетин таптакыр алып салса, анда айыл өкмөт эмненин негизинде жашап, кайсы акчаны чогултуп, кайсы ишти өткөзөт. Анда андай бийликтин деле кереги жок. Анда түз эле башкаруу кылып койсун. Мынакей бул мамлекеттик башкаруу деп эле. Анда конституция. Бүгүн эң чоң маселе, бүгүн бул жакта жата турган, бул конституцияга туура келген демилгелерди ишке ашырабызбы? Укуктук мамлекет болобузбу? Дегиле өзүбүз алган 91 жылы алган курсубуз жергиликтүү өз алдынча башкаруу институтун кандай бир калыптантып ордуна тургуза алабызбы деп. 2005 жылы Украина даже бизге келгенде таң калышкан. Бүт постсоветтик эме прибалтийский мамлекеттерди алган эмеспиз. Башка мамлекеттердин баарын карап чыкканда Кыргызстан алдыда экенсиңер. Силер авангард экенсиңер деп таң калып кетишкен. 2007 жылдан кийин кайра артка кеттик дагы азыр эчтеке билинбейт. Кайсы белгисиз маршрут бул кетип баратабыз да. Сиз дагы ошо жергиликтүү башкаруу кызматтарында иштеп жүргөнсүз, анан каржы маселесин толугу менен ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына өткөрүп койсо өнүгүү болот же болбойбу? Жок, каражаты жетсе албетте өнүгүш керек. Биз тескерисинче ошо каражат алып келе турган жерлерди
каражат алып келе турган булактардын баарын кайра башка жакка алып кетет, тескеринен болуп атпайбы? Бул жерде мен эмени улап кетейинчи. Биз 91-жылы ошол системаны кабыл алганда абдан чоң көрөгөчтүк болгон. Бизде мамлекеттин кайсы бир деңгээлде акырындан өнүгүшүнө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун салымы өтө чоң. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөр менен жана чакан шаарлар дамба сыяктуу элди ошол жерде ыйлап сыктап, каражаты жетеби, маселесин чече албайбы, күлгөнү менен күлүп, ыйлаганы менен ыйлап тосуп турат. Эгерде ошол маселелер чечилбегенде алардын баары жогорку бийликке келмек. Ошол сезилбей атат да маселе. Мына азыр Назарбаев Казакстанда президент кезде 6 жылдан бери аракет кылып атышат. Ушу биздикиндей айыл өкмөттөрдү жергиликтүү өз алдынча башкарууну түзөбүз деп мыйзамдарын даярдап, бирок даап бара албай атат. Өзбекстан Мирзиёев президент болуп келгенде 1 айдын ичинде парламент менен өкмөтүн чогултуп айтты. Биз шаарларды, махалля башчыларын, акимдерди элге шайлатабыз. Бул деген жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп коет. Дүйнө жүзүндө өнүккөн мамлекеттерди анализдесек, кайсыл жерде ошол айыл өкмөттөр менен шаарлар өнүксө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу өнүксө, ошол мамлекет гана өнүккөн болуп эсептелинет. А бүгүнкү сунушталып аткан могу жана Югославияга армия киргизгенси 11-статьядагыдай түздөн түз башкаруу киргизебиз деген бул немеде Түндүк Кореяда, Түркменистанда ушул сыяктуу мамлекеттерде колдонулат. Биз өнүккөн мамлекеттерди турайбызбы же тескери кетебизби? Мага эң өкүндүргөнү мына буга чейин канча президенттер келди. Азыркы жаңы келип иштеп аткан президентти дагы бул рабочий группа демилгелеп аткандар подвайт этпеш керек. Себеби ошондон бери кастарлап кармап келген нерсени бүгүн жоготуп албашыбыз керек. Мен ушуну айтат элем да. Мен азыр бир 2 маселе айтайынчы. Бул жерде бул мыйзамдын эмесинде мынтип турат да. Бүгүнкү күндө азыркы колдонулуп аткан мыйзамда айыл өкмөттүн кызматкерлери же шаар мэриясынын кызматкерлери депутат боло албайт. А бул мыйзамдарда депутат болосуң деп койду. Эми алар өзүн өзү текшереби? Өзүн өзүнүн отчетун алабы? Дагы бир маселе. Мына бул жерде дагы бир көрсөтүлүп турат. Айыл өкмөттүн штатында милдеттүү түрдө участковый милиция, участковый врач, анан дагы бир кайсы адис ошол үчөө мурун болушу мүмкүн деген бар болчу, ветеринар үчөө. Азыр милдеттүү түрдө деп атат. Айыл өкмөттөрүнүн өзүнүн акчасы жок болсо, юрист кабыл ала албай атышат, штаты жокчу. Эми ошолорду каржылаш керекпи? Мыйзамда буну мындай чектөөлөр аябай көп коюлуп калгандай да. Азыр телефон чалып бар экен, кабыл алып коюп, анан теманы улантсак. Саламатсыздарбы? Сиз түз эфирдесиз. Мен Жайыковдун чебекмин. Бокомбаев айылынан чалып атам. Мен жанагы Ырысбаев да билет, Карасартов да билет. Мен көп жылдан бери бирөө менен кармашып жүрөм. Ал деген Айкол кооперативинин башчысы Мукашев деген бар. Иленин колхозун анан дагы теги эмжести кооператив кылып алган. Бул жакта азыр ошо мыйзамга киргизилип аткан өзгөртүүлөр жөнүндө сөз болот эле байке. Ушул темага ылайыктуу сурооңуз бар беле? Үзүлүп кетти окшойт. Кечесиздер. Мына жерде мен бир кошумча айта кетейин, жана муниципалдык кызматкерлер бүгүнкү күндө айыл өкмөт мэриянын кызматкерлери депутат боло албайт да. Бул долбоордо болсун деп атат да. Бир мисал 7-8 айылы бар айыл өкмөт болсо, ар бир айылда айыл башчы бар да. Эми ар бир айыл башчы эртең депутат болгонго мүмкүнчүлүгү бар, анткени ал староста айылда. Эртең ошондо 3-4 айыл башчы, 1-2 налоговый инспектору, ответ секретары, главный бухгалтери дегиле шайланып алат да. Ошентип 50% плюс 1ди айыл өкмөттүн кызматкерлери келип алса, өзлөрү расход кылат. Өзлөрү кайра отчетту кабыл алат. Ошентип жыргап жүрө берет да. Аларга эч ким недоверие көрсөтпөйт. Керек болсо айыл өкмөттүн башчысы да депутат болгонго уруксат. Анткени ал муниципалдык кызматкер да. Мындайды допуск бербеш керек да. Жанагы баланс болуш керек. Бирөө расход кылып атабы, экинчиси аны текшерип туруш керек. Баягы противовес болуш керек да. А бул жерде ал жок болуп кетет. Эгер биз эртең мэриянын кызматкерлери баары депутат болуп алса, кандай болот анда? Өкмөт мүчөлөрү баары депутат болуп парламентте да отуруп биринен ачыктагандай болду. Элестетсеңер, азыр 60 депутат өкмөттүн мүчөсү болсо. Кенжебек Сатымкулович абдан туура айтып атат. Кенжебек Сатымкуловичтун бул позициясын биздин агенттик дагы колдойт. Мен ошондой болсо Бакыт Келгенбаевич, сиз жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзам 11-жылы кабыл алганын билесиз. Бул мыйзамды жакшы өркүндөтүүгө, жакшыртууга Кенжебек Сатымкулович сиз көп салым кошуп жүрөсүз.
Ана сиздин акыркы проектиңиз 15-жылы иштеп чыгып, 19-жылы 8 августта кабыл алып, номер 115 номер менен кабыл алынган мыйзам. Ошондо жана сиз айткан, бул 11-жылы залал этилген. Участкалык милициялар, ветврачтар, азыр мен сиз сүйлөп атканда мен сизди токтоткон жокмун да. Ошолорду сөзсүз түрдө штатында болсун, өкмөт аныктаган тартипте контракт алсын деп туруп. Бул норма жок азыр. Кенжебек Сатымкуловдун мыйзамы менен бул норманы жоготкон. Мен сиздерге айттым, бул мыйзам долбоору азыр талкуулап аткан. 2018-жылдын 1-жарымында иштеп чыккан. Ошондуктан калып калган. Биринчи окуудан кийин ал нормалардын баары тең жоголот. Экинчи, сиздер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 11-статьясындагы түз мамлекеттик башкаруу киргизүү жөнүндөгү маселени айтыптыр. Бул мыйзам 11-жылы июль айында кабыл алынган, ошондо эле бар эмес беле. Азыркы ашага чапкандыгы. Эгерде мамлекеттин коопсуздугуна, өлкөнүн биримдигине шек келтире турган чечимдерди кабыл алуу аракеттерди жасаса дейт жергиликтүү. Өлкөнүн президенти, өкмөт убактылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын убактылуу токтотуу менен түз мамлекеттик башкаруу киргизет дейт. Андан кийинки аны жөнгө салгандыгы мүмкүн акимге делегировать этип берип коет дегенге Кенжебек Сатымкулович өзүнүн туура багыттарын айтып атат. Ошол жерде да аша чапкандыктар бар. Бюджетти ал эч убакта бекитпеш керек. Ал бюджеттик кодекске, конституцияга каршы келет. Анда тууралуу билбеген кишилер жазган деп атат да, жана рабочий группа деген. Мага эме айтылып кетпеди, ошо боюнча мына көрсөтүп коеюн. 46-беренеде турат мына участкалык врач, ветеринардык врач, ички иштер органдарынын кызматкери өкмөт белгиленген тартипте контракт негизинде айыл өкмөттүн штатына алынат деп бүгүнкү мыйзамда турат. Бул колдонулуп аткан. Жок, долбоордо эмес. Мыйзамда турат. Азыр. Бул сравнительный таблица 2018-жылдын 1-жарымында. Андан өзгөрдү. Ошону айтып атпайсызбы? Анан айыл жок, мен жаңысын сунуштаганын айтып атпаймынбы? 46-беренеде мынтип атат. Айыл өкмөтүнүн түзүмүнө участкалык врач, ветеринардык врач, ички иштер органдарынын кызматкери, участкалык инспектор милдеттүү түрдө кирүүгө тийиш деп атат. Мен жана айтып кетпедимби? Эмне үчүн айттым муну? Штат юрист ала албай атышат. Инвестиция тарта турган адис ала албай атышат. Өздөрүнө керектүү ошол жерде. Анан бул башка мамлекеттик органдарга тиешелүүлөрдү алып алып акчаны ошолорго береби? Жакта айылдарда башка жасабай атышат. Бакытынаке, бактыңызга туура да. Ички иштер министрлиги бар болсо, айыл өкмөткө кошумча милициянын эмне кереги бар? Экинчиси, ал милицияга звание бере алабы айыл өкмөт? Экинчиси, эгер больница бар болсо, ФАП бар болсо, анда кошумча врачтын эмне кереги бар? Ал врач муниципалдык кызматкер болобу же укол сайып баягы граждандык неме болобу? Бул жерде мындай да, бул өтө одоно жанагы мыйзамды башка немелерге шайкеш келбеген нормалар киргизилип атат. Мамлекеттин ичиндеги мамлекет түзүп аткандай эле болуп калып аткан турганда. Бул норма Ветеринардык кызмат бар болсо, кошумча дагы ветеринардык врач айыл өкмөт алсын деген, бул эмне деген? азыр талкуунун катышуулары Бишкек айтып такыр эле аткан. бөлүнүп калбайбы өзүнчө мамлекет болуп? Ошо жана кызмат адамдарынын тейлиги мамлекеттик органдар, ошол кызмат адамдарын только республикалык бюджеттин эсебинен өздөрү кармайт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан муну карман эч кандай Жанагы башында мен айтып кеткен нерсе да, жергиликтүү өз алдынча башкаруу институтун жок кылуу аракети да. Министрликтин жумуштарын прямой аткарасың деп атат да. Ветеринарияны, здравоохраненияны, билим берүүнү, Министерство внутренних делды бардыгын аткарасың деген сөз. Анда эртең военкоматта деле ошолорго берейик. азыркы жумуш топ Чегараны да ошолорго берейик да. экинчи окууга карата акимдер боюнча айтып коеюнчу. Мына мен райондо 5 жыл аким болуп иштедим. Бүгүнкү күндө акимдерге эмне керек да? Биринчиден, өкмөт административдик территориалдык реформа жүргүзүп туруп, областтык структураны толук бойдон жоюш керек. Ошондо райондордун акимдер өзүнүн бийлиги бар экенин сезет. Андан кийин бүгүнкү күндө 40 район бар. Эң кичинекей райондо 15 000 калк жашайт, эң чоң айыл өкмөттө 50 000 киши жашайт. Мындайча айтканда айыл өкмөт бир райондон 4 эсе чоң болот атпайбы? Ошон үчүн ошону биринчи жасап туруп, андан кийин акимдерге, мисалы биздин оюбузча өкмөттө деле долбоорлор бар, бир 25-28 районду алып калып, түздөн түз премьер-министрге баш ийип, бирок жанагы айтылбады, райондун өзүнүн анча-мынча бюджети болуш керек. Бүгүнкү күндө акимдин колунда финансы жок. Анан жана жерлерди берет, башка дегендердин баардыгы жанагы мекеме ишкана. Мисалы бир райондо 40-50дөй мекеме ишкана бар. Бул мыйзам долбоорунда ошол жана статистика, ички иштер бөлүмү, прокуратура, ГКМБдан башкасынын баарын
жергиликтүү администрациянын курамына толук бойдон өткөзүш керек деп атат да. Бул жерде эгер андай өткөзүп салса, анда министрликтердин эмне кереги бар? Себеби ошол профилдик тармакка министр жооп берет. Ал жерде же кызматчысын алмаштыра албаса, жетекчисин чече албай эртеңки күнү акимдер менен конфликт болсо, бул мындай жана айтып кетпедимби? Бул жерде мындай эч бир неме жок да, логика жок да. Ошондуктан аким саламаттык сактоо министри да мурун жакшы сунуш бар болчу. Жанагы райондо мекеме ишканалардын жетекчилерин министр менен кеңешип туруп, аким чечсе, ошол орган өзүнчө иштей берсе эле акимге отчет берип, ошол контролдоп. Себеби мурунку мыйзамда аким координациялайт деп турат. Ошол эле акимге жетиштүү болчу. Болгону ага каражатын бөлүп берип. Ошол жанагы мамлекеттик бийлик структураларды координациялаганга мүмкүнчүлүк берип койсо эле, акимдин чоң полномочиясы болот. Бирок Конституцияда так көрсөтүлгөн. Ал шаарлардын жана айыл өкмөттөрдүн полномочиясына кирип кетпеш керек. Бул жерде кирип кетмек түгүл, сессиясына барып отуруп алатпайбы? Бюджетин бекитип атат жана дайындаган адамычы. Бул Конституцияны одоно бузуу. Андан тышкары биз 91-жылы жаңы мамлекет болуп атканда Европа хартиясын тааныганбыз. Дүйнө жүзү ушинтип өнүгүп атат. Биз да ушундай өнүгөбүз деп эл аралык документтерге кол койгонбуз. Бул ошондон бери калыптанып келаткан нерсени азыр ушу аймактарды өнүктүрүү жылында талкаланып калышын биз каалабайт элек да. Анан мындай өзгөрүүлөрчү көбүнчө учурда эгер мындай жалпылап карап келсе, шайлоого байлангандай болуп калат да. Анан жакшы деп эч ким айтпайт. Баары айтат, мынакей шайлоого даярдык башталды. Шайлоо кайсы убакта өтөт? Административдик ресурс керекте. Административдик ресурс деген бул эмне? Бул деген вертикал күчтүү. Губернаторго чапса, губернатор акимдерге, аким алып туруп, кимге жер керек? Мен чечем. Кимге үй салганга жер керек? Мен чечем. Ижарага ала турган айыл чарба жерлерди мен чечем. Жайыттарың керекпи? Нарындыктар жайыт дегенде канча малың карайт? Аны мен чечем десе, бүттү шайлоого гана салынган жол деп гана билип калат да. Эч качан мындай чоң маселелер шайлоого байланбаш керек. Биз өнүгүүгө сапар тарткыбыз келсек, ошол жергиликтүү бийликти күчөнтүп, ошол эли шайлап алгандай кылып, өзүлөрү шайлагандай кылып, анан туп-туура чектөө финансыны берип, аким кандай болуш керек? Ушул региондун үстүндө, мисалы бир киреше салыгын районго калат десе, ошол акча менен экономикалык өнүк жетпей аткан жакта субсидиарность деген понятие бар. Тескеринче өзүнүн регионуна жардам берип коюп турса, кээ бир учурларда эки айылдарды биргелештирип туруп, айылдардын ортосунда бир чоң демилге болуп калса, ошолорун колдоп кетсе, ошону анан айтат, мынакей бир регион өнүгүп атат, акимдин кандай бир аябай четкий жакшы башкаруусунун негизинде депчи. Биздики элдин колундагы бийликти алып туруп эле бир кишиге берип аткандай болуп. Бүгүнкү күндө ошо бир кишиге берип коюп атат, мынакей кожоюн ушул жер деп. Негизи бизде ушул бар да, ким кожоюн дегенди эле аныктап койсо, бүттү, анан элдер кызыкчылык болот да. Жер, жыл сайын жер алыш керек ижарага, дагы башка маселелер. Көрсө айыл өкмөт мунун баарын чечпейт экен деп, бүт элдин баары акимге чуркайт. Эртең аким ошонун баарын жасаганга жетишеби деген маселе. Бүгүн даже салык чогултуу маселени биз жөнгө сала албай атабыз. Анткени ал салык кызматына берилген, айыл өкмөттөр ага укугу жок, чогулткан айыл өкмөт, выговор алып баштан ары таяк жеген айыл өкмөттөр болуп, бир маселени жөнгө сала албай отурабыз да. Ошончо маселенин баарын акимге үйүп берип койсо, эртең аким болом дегендер деле калбаш керек болуш керек, мындай билгени болсо. Мыйзам долбоор боюнча да бир эки ооз сөз айтып кеткен, уруксат берсеңер. Биз айтпадыкпы, региондорду өнүктүрүү үчүн сөзсүз түрдө мынакей жергиликтүү бийлик деп Кенжебек Сатымкулович бул жерден туура кичине түшүндүрмө берип кетти. Биз эки бийликти эске алышыбыз керек. Жергиликтүү бийлик мамлекеттик аткаруу бийлигинин төмөнкү звеносу мамлекеттик администрация. Жолсу биз айтабыз райондук мамлекеттик администрация. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары. Ошол экөөнүн карым-катнаш мамилеси жөнүндө болуш керек да. Карым-катнаш мамилеси. Региондорду өнүктүрүш үчүн мэрия өзүнчө аракет, айыл өкмөтүнүн башчысы өзүнчө аракет кылганда канчалык деңгээлде тыянак чыгат, бул маселеде суроо болот. Эгерде мамлекеттик орган менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бирдикте аракет жасаса, бул бөлөк маселе. Анан биз эки жолу европалык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын европалык хартиясын айтып кетип туруп, ушул хартиянын принциптерин сакталбай атат деп туруп азыр биздин өкмөткө күнөө коюп атабыз да. Мен сизге ошо хартиянын 8-чи беренесин окуп берем. Административный контроль за деятельностью органов местного самоуправления. Любой административный контроль за органами местного самоуправления может осуществляться только в порядке в случаях, предусмотренных Конституцией или законом. И бул жерден да соразмерно болсун деп туруп.
эгер андан ашык бараткандарын ашык деп айтышыбыз керек. Бирок административдик контролбу, контрол барыбыр болуш керек. Өзү эле мамиле. Мына ошол жерден Анан жана кошумча кылайын бир деп мүмкүн бекен, бир эле сөз менен ошону бүтүрөйүн. Кенжебек Сатымкулович көчөгүнө обсуждение болуп атканда райондук мамлекеттик администрациялардын жоопкерчилиги, укук берген деген жоопкерчилик дейт да. Ошол жоопкерчиликте дагы кичине так формулировка бар керек экен, Сиз өзүңүз айттыңыз. Бардык министрликтердин, ведомстволордун баарын тең чечимдерин аткара берсе, анда акимди укугалы эмне кылат деген сөз болуп атат да. Ушундай нерселерди такташ керек экен. Аны рабочий группада инициативаларда сиздердин обсуждениядан кийин түшүрүп калышты. Ушунун үстүнөн иштешебиз. Ушул иштеш керек да. Акимдерге берип койсо, акимдердин башы түрмөдөн чыкпай турган болот да. Бул бир. Анан жанагы мен конституцияны сиз белгилеп кеттиңиз, хартияны мен так айтат элем. Биздин конституцияда так жазылган. Мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы сиз айткан катнаш, бул так айырмаланган принципте жүрүш керек дейт да. Четкое разграничение болуш керек. Ким эмнеге жооп берет? Бизде ошону жаза албай жатабыз да. Мына жакында эле мен инициатор болуп, мыйзамдын аткарышын карадык жогорку кеңеште, делегирование боюнча. Ошол жерде жогорку кеңештин токтомун кабыл алдык. Ошол жерге бир пункт менен өкмөткө тапшырма берилди. 2020-жылдын 1-мартына чейин так айырмалоо жөнүндө закон о четком разграничении долбоорун алып келсин деп. Анткени конституцияда норма туру, ал так айырмалоо неме жөнүндө мыйзам жок. Бөлүштүрүү жөнүндө ким эмнеге жооп берет деген атайын мыйзам кабыл албасак болбойт. Бүгүнкү күндө бир школда бирөөдө тогуруп кетсе, мугалими да жооп берет, завучу да, директору да, айыл өкмөтү да, районо да, аким да жооп берет. Анан министр да жооп берет. Бир адам жооп бериш керек ар нерсеге. Мына ошон үчүн мен жанагы шайлоо жөнүндө болгондо да ирет айтып атам да. Биздин шайлоочу жергиликтүү кеңеште бир эле кандидатка добуш бериш керек. Бизде азыр 7 немеге мандатка добуш берип, ал да туура эмес. Өзүнүн депутатын ар бир көчө билиш керек да. Анан кийин эми аягында айта турган нерсе, биз бул мыйзамды айтып атканда мыйзамга каршылык жок. Конституциянын нормалары бузулбасын деген каршылык бар да. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу институту артка кетип калбасын деген чочулоо бар. Тилекке каршы биздин ушул программабызга бөлүнгөн убакта жыйынтыкталып жатат. Бул жакта эми бир канча пикирлер айтылды, сунуштар да айтылды. Алардын баары эске алат деген ниеттебиз. Анан кийинки талкууларда ошол эле жогорку кеңеште мындай эл үчүн жасалган бир жыйынтыктар чыгат деген пикир менен жыйынтыктайлы. Ошондой эле биз алдын ала берген сурообуз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары реформага муктажбы деген суроого ооба деп 97 көрүүчүбүз бериптир, ал эми жок деп 21. Демек реформалар керек, бирок аларды чийки кылбай, туура жана биргелешип чечип, жана билген киши менен кеңешип туруп жасаш керек деген пикир менен жыйынтыктамакчыбыз. Эфирде ар тарап болду. Саламат болуңуздар.